Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз адабий окуу. Бул сабакта мээримдүү канаттуулар деген тема менен таанышабыз. Сабактын максаты тема боюнча маалымат аласыңар, сынчыл ой жүгүртүүгө көнүгөсүңөр, ынтымактуулукка, сабырдуулукка тарбияланасыңар. Мээримдүү канаттуулар. Канаттуунун уясы касиеттүү көрүнүп, менин ага кызыкканымды билип, энем ар дайым эскертет. Уяга колуңду тийгизбей жүр, энеси жумурткасын баспай коет. Энемдин ушундай кебинен улам уя мага ого бетер касиеттүү көрүнчү. Бирок аны көрүү оңой эмес эле. Кашаттагы кара чыйырчык уялаган жарга көп барамын. Алар чочубасын деп шыбыш чыгарбай сак басамын. Алыстан туруп, жар боорундагы кол баткыдай оюктарды ичимден санаймын. Себеби ар бир оюк өзүнчө уя. Мына, уялардын бири бүтөлдүбү, же бузулдубу, же чыйырчык таштап кеттиби деген ой келет. Көрсөм, мен жөн эле чочулайт экенмин. Четтен кырсык болбосо, жар боорундагы уя бузулбай тура. Бир жолу обочодон абайлап турганымда четки уядан чыйырчык учуп чыкты. Ошол замат так төбөмдөн шуу эткен коркунучтуу дабыш угула калды. Кайдан жайдан жетип келген ителги чыйырчыкты шап илип алып, туура жакка сыпылдай учту. Азыр эле уясынан чыккан чыйырчык тырмактуунун чеңгелинде калды. Эми балапандары чыкпай калат деп үйгө ыйлагыдай болуп келдим. Аянычтуу окуяны угуп, энем мени сооротtu. Тырмактууга чыйырчык жем, азуулууга чаарчык жем. Тагдыр ошондой балам. Эми анын уясын басып, балапанын чыгарчусу бардыр. Көп кечикпей мен жарга келдим. Уя баскан чыйырчыктын төбөсү же тумшугу көрүнчү мурда. Азыр да четки уядан ошондой тумшукту көрүп кубанып кеттим. Энем басып чыгарчусу бардыр дебеди беле? Чын эле жетим уяда чыйырчык бөжүйт. Кантсе да эне чыйырчыктын түгөйү го. Ошол замат үйгө келип, көргөнүмдү энеме айттым. Уяны бөтөн чыйырчык басып калганына энем да кубанды. Ал түгөйү тура. Жалгыз калган кургур жемден куруйт эми. Мен да чыйырчыкка кантип жем берүүнүн аргасын ойлодум. Өз колумдан келер эместей. Бир айылдын балдары кеңешип, ошол уяга жеткидей окуруктун учуна калай челекче бекиттик. Ага көпөлөк, курт, чымын салдык. Анан аны жар бооруна тикесинен жөлөп койдук. Албетте, биз койгон жем чыйырчыкка азык болду дечи. Күндөр өткөн соң уянын четинен сары ооз балапандар көрүнгөн кезде кызык окуя болду. Билбейм, биз койгон жем жетпей жаттыбы, айтор, уядагы чыйырчыкка башкалары жардам этишкени байкалды. Бири кетсе, бири жем тиштеп келип, уядагы сары ооздорго берет. Бул күйүмдүүлүктү укканда чоң кишилер да таң калышты. Анан башына оорук келгенде биз кишилер ушул чыйырчыкчалык жардам этебизби? Ар кимибиз өз түйшүгүбүз менен убара болуп, күйүмдүүлүк да эстен чыгат. Эмне, тигил чыйырчыктардын өз түйшүгү жок бекен? Тырмактуулар кол салат ал бечараларга. Оор күндөрү жем табылбай калат. А күйүмдүүлүктү ушул чыйырчыктардан үйрөнсөкчү? Бул бала ушунчалык мээримдүү бала экен. Себеби балапандар жалгыз калды деп ойлонуп жатып, аларды эми ким чоңойтот? Балапандар өздөрү калат деп ойлонду. Биз да ушул балага окшоп күйүмдүү болуп, бири-бирибиз менен ынтымактуу болгонго үйрөнөлү. Үйгө тапшырма балдар. Мээримдүү канаттуулар текстин кайрадан окуп, түшүнүп, төмөндөгү берилген суроолорго жооп бересиңер.